дегенде башка шаарларга окшоп стадиондор, курулган стадиондор оңдолбойт. Бул жерге жаңы стадион салынат. Жаңы бардык инфраструктурасы менен, бардык шарттары менен, жанагы стадион өзүндө эле эмес, жанында машыга турган футболдук аянтчалары менен, өзүнүн гостиницасы менен чоң стадион салынат. Ошол стадионду атайы мындай элге жарыялап айтып коелу деп атайы келип отурамын. Бизде финансыбыз даяр. Ошол стадиондун курулушун башынан аягына чейин өзүм карап, өзүм көзөмөлдөп турамын. Себеби дегенде билесиздер, бизде анча-мынча адамдар бар, акчаны берип койсоң, олду-солду кылып жок кылышат. Андай болбойт бул жерде. Мен аны өзүм көзөмөлдөп турамын. Ал эми Кыргызстан боюнча мына мен футбол федерациясынын башчысы болуп келгениме 1 жыл убакыт болду. Кыргызстан боюнча урматтуу эл журт, эч футбол инфраструктурасы түзүлгөн эмес. Футбол ойнойнун десе, же ошого шарттар түзүлгөн эмес. Стадиондорубуздун баардыгын эптеп-септеп, баягы чөптөрүн өстүрүп алып эле ойноп келишкен. Бирок даяр мындай инфраструктура болгон эмес. Мына ошондуктан бир дагы жакшы стадион болгон эмес. Келин көрсөтүп берет. Буга өлкөбүздүн булуң бурчунан бир топ ийгиликтерди жаратып келаткан жаштарыбыз күбө. 7 дубанын ичинде эң жашыбыз катары Баткен дубанында да спорттун түрлөрүнө кызыккан уул кыздарыбыз арбын. Чек ара тарапташ Баткен аймагынан да спорт жаатында өлкөнүн кызыл байрагын бийик желбирете турган уул кыздарыбыз чыгат деген аруу тилек менен атам курулушун баштоонун урматына келечек муундарга кайрылуу катары. Кудай кааласа ушул жерде жакшы стадион болуп, ушул жерден чыккан футболисттерибиз дүйнөгө элибиз таанылсын. Мамлекетибизде футбол өтө начар өнүккөн. Ошол футболду жакшылап өнүктүрүү үчүн мамлекет өтө чоң көңүл буруп атат. Былтыркы жылы мына азыр айтып өткөндөй 4,5 миллиард сом акча жумшадык. Быйылкы жылы дагы ошондой деңгээлдеги акчалар жумшалат. Быйылкы жылы кудай кааласа биз мына бишкекте курулуп аткан центральный стадионду айтпаганда, ошо жерлердеги район, облустардагы бардык стадиондорду жаңылайбыз. Бардык жерде жаштарга шарттар түзөбүз. Ушу жаштарыбыз мамлекетибизди таанытып, мамлекетибизде ушу ден соолуктуу болуп жүрүшүнө урматтуу президентибиз Санар Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы ушул болуп атат. Ошону аткарууга бел байладык, буюрса.